Эми бул жерде жана айткан Кубан Дүйшөев Кыркчоронун төрагасы жакшы нерсе айтты. Катраң айыл өкмөтүнүн Баткен областы, Баткен районунун Катраң айыл өкмөтүнүн башчысы Сапаралы Бөрүбаев боюнча биз ошол активист болуп жүргөн, эми мен да нарымдыкмын, бирок Кыргыз Баткен чек арасы бул Кыргыз элинин жок кое туруңуз, Кыргыздын жери. Аксакал, эми мен сизди сүйлөп атам. Жок, мен ошол айтып жатам. Ошон үчүн биз бир элбиз, бир жербиз. Биз ошолорду эми сүйлөп атканда тоскоол болбосоңуз, Аксакал, мен да тилим бар. Сиздей болгон эле. Ошондой адамдарды колдоп албасак, ал эртең биздин башыбызга түшөт. Бул деген туура эмес нерсе. Анан биз экисин күтө бербей, мен дагы ушул 4-күнү митинг уюштуруп чыгам жаштар уюмунун атынан. Себеп жанагы кыз туура айтты. ГКМБ улуттун коопсуз кызматы болгон Баткен Тажикстандын ичиндеги болуп жаткан көйгөйдү карабай, кайсы жерде митинг болсо улуттук коопсуз кызматы аңдып жүрөт. Бул туура эмес нерсе. Анан жана Кумтөр боюнча дагы азыр калп айтпасам, мына Каныбек Осмоналиев, Мукар Шалтаков чагайлар билет. Бакиевдин убагында келишим менен отурушат 2009-жылкы, туурабы? Парламент ратификация кылып берген ак жол. Ошол менен мафия башкарып жатат 29 жылдан бери. Мына бул эле эмес. Бул кылымдын аферасы деп ат койгонго Кумтөр. Биз ушундай кем байлыктарды жана башканы коргоп албасак болбойт. Азыр айтып атпайбы, мен жашмын деп. Мен жаш дегенден уялып калдым. 35-те чыктым, 36-та кеттим. Саакашвили 35 жашында Грузиянын президенти болгон. Мен жаңылбасак, туурабы? Анан биз жаштарга бийликти бирөө бербейт. Аны үчүн чуркаш керек. Аны үчүн окуш керек, аракет кылыш керек. Оозуңду ачып отура берсең, үйүңө бир алып барып бербейт. Талашыш керек. Талашпасаң так жок, чуркабасаң бак жок дейт, туурабы? Анан бирөө да айтты, Садыр Нуркожоевич, мен да сыйлайм, бирөө айтат. Мен үчүн чуркаба деп айтты, туура айтты. Чыңгыз Ханда армиясын, элин мен үчүн чуркаба, монгол эл үчүн, империясы үчүн чурка деген. Биз кыргыз мамлекет үчүн, кыргыз жер үчүн, эл үчүн жаныбызды беришибиз керек. Антпесек, ушинтип кооз сүйлөп жүрө берсек, кечирип койгула, аягы жакшылыкка алып барбайт. А парламентте, бийликти кеп кылып кереги жок. То есть айтып жатат, президент укугу кенен, иш жүзүндө, кагаз жүзүндө парламенттик, президенттик башкаруу өлкөбүз, туурабы агайлар? Бирок иш жүзүндө президент башкарып жатпайбы? Анткени биринчиден билимсиз жогорку кеңешти тандап алганбыз эл. Экинчиден коркоктор келип алган. Жалаң коммерсанттар, темир тезек, носки сатып жүргөнүн баары келип алышкан. Казыр оозун кайсы сесе мурдун көргөсү отурат. Туурабы? Конституциянын кайсы жылы чыкканын билбейт экен. Яланай бир жолу телевизордон сураганда көрдүм. 93 5-майды билбейт экен. Мына 93-түн автору агай отурат. Эми парламент бул конституцияны жатка билиш керек. Уктап жатканда төбөгө чыксаң айтыш керек болчу. Канча жолу мыйзам өзгөргөн билбейт. Эмне дерин билбейт. Вице-спикер чыгып алып айтып атат. Өткөндө Мадымаров менен дебатка чыгып алып тантырап атат. Мен алсызмын деп. Анда алсыз болсоң, билимсиз болсоң, парламентке эмне бардың? Туурабы? Ошондуктан азыр да бир нерсе айтайын, за референдум деп жанагы бир агай айтты, Тыныбек Сагындыкович Мейманалиев деген адам алып чыгып атат, мен да аны колдоп атам. Же биз тандашыбыз керек да. Биз эмне үчүн Сингапурда боло албайбыз? Эмне үчүн Малайзияда боло албайбыз? Эмне үчүн өнүккөн мамлекеттерде боло албайбыз? Биз же одномандатный тандайлы, мен колдоп жатам. Себеп жок дегенде 90% күчтүүлөр келчи. Же список мен анткени шайлоодо партиянын лидерлерине карап, акчаларына карап добуш берет, сатып алат. Эми 30, 40, 50% өтүп келет, бул туура эмес. Ошондуктан мен Мукар Шалтаков агайды терең урматтап сыйлайм, колдойм. Бул киши чын эл деп күйгөн, эми 70-ке чыкты, мына калп айтпасам. Каныбек Осмоналиев агайлар бала. Буларга мындай жумуштун кереги жок. Буларга ушу мамлекеттен болуп кетсин деп турат. Мына Марат Байкеле, туурабы? Артта урпактарга кандай мамлекетти, жерди, элди калтырабыз деп жатат. Туурабы? Анан биз жүрө беребиз. Биз Айкөлдүн урпагыбыз, жетишет, Айкөлдүн да чеги болот. Ген байлыктарыбызды берип коюп, куулган топурактын жердин топурак алтын деп коюп отура беребизби? Мына көчө күнү кечиресиздер. Ооба, кечиресиз, бир мүнөт. Көчө күнү дагы мен дагы бир маалымат айтайын. Жумгалдык балдар чыгып атат. Жолго карашыбыз деп. Себеп ал жолго карашы эмес. Алар жана Кытайдан келген жарандарга, Кытай эртең келип камок салам десе да эл каршы болуп турат. Биз эле эмес, дүйнө жүзү. Анан бийлик ушуну билбейт. Ооба. Рахмат көңүл бураңыздарга. Ишиңиздерге ийгилик каалайм.